Бүгүнкү күнү энергетика министрлиги ушул Вьетнам компаниясы менен Реца деген компаниясы менен келишимге кол койдук, инвестициялык келишимге. Бул келишимдин үстүндө ушул Вьетнамдын компаниясы 2187 гектарга 1900 мегаваттык күн станциясын курат. Мунун өзгөчөлүгү ошол 1900 мегаваттын электр энергия 100% аккумуляторго отурат да. То есть сактоо болгонго мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде азыркы күн станциялар күн тийген убакта эле электр энергияны сетке берип атса, бул ошол убакта мүмкүнчүлүгү бар ошол аккумуляторго сактаган. Бул 100% аккумулирование кылышат да. Быйылкы жылга пландаштырып атат 150 мегаватт электр энергияны биздин сетке өткөрүп бергенге. Азыр эми биринчи этап менен ушул 150 мегаватт, быйылкы жылы экинчи этап менен ушинтип эмдиги жылы жарым жылда дагы бир 600 мегаватт, анан ошентип Кудай буйрса жылдын аягына чейин 1900 мегаватты мүмкүнчүлүгү бар да өткөрүп бергенге. Келишимде ошондой каралган. Жалпы 1900 мегаватт электр энергия 27-жылга чейин бүтөт. Кудай буйрса ишке берилет. Бул эми бүгүнкү күндө 75 миллион сом ошол жерге арендасын төлөп беришти. Бүгүнкү күндө курулуш иштери башталды. Азыр ошол трансформатордун ордун даярдап атышат, Кудай буйрса. Панелдердин баарын уже Кытай мамлекетине заявка берип, уже мындайча айтканда заказды уже жайгаштырып коюшкан да. Жалпы 1900 мегаватт 27-жылга чейин бүтөт. Нововинт күн шамал энергиясын баштап атат. Эртең бүрсү күнү Кытайдагы Goldwind деген компаниянын жетекчилиги келе атат. Алар да бир жыл исследование кылышты. Алар баштап атат. Нарын областында 600 мегаваттка 300 шамал, 300 күн энергиясы менен инвест соглашение кол коюп, алар баштаган атат. Анан азыр дагы 150 мегаватт ошол Орток айылында Нарын областында алар дагы ошол бүгүнкү күндө кол коюшуп, уже ишин баштап атат. Мисалы үчүн тегерек четин тосуп, площадкаларын даярдап, эми бир 2 жылдын ичинде өзүңөр күбө болосуңар, Кудай буйрса, бардык жерде ошол ветрогенераторлор жана солнечный панелдердин аркасы менен электр энергия алганга мүмкүнчүлүк болот. Эми өзүңөр билесиңер, 28-жылга чейин биз ушул дефицитти жабышыбыз керек да, экспортко айланган мамлекет болушубуз керек.